Матраевдин соту боюнча мен ошону алыс жакта жүргөндө уктум. Анын банк эсептерин, үй мүлктөрүн сот бошотуп жибериптир деген маалыматты уктум. Бүгүн кечинде барып ошол маалыматтарды барып топтоп документтерди бир сырай карап чыгам. Так. Мен ойлойм, Матраев боюнча мен эртеңден баштап чара көрөм деген. Райымбек Матраемов кармалды. Бажы кызматынын жетекчисинин мурдагы орун басары Райымбек Матраемов кармалды. Бул тууралуу Наждак сайты ишенимдүү булактарына таянуу менен жазып чыкты. Азырынча Матраемов кандай кылмыш иштин негизинде камалганы тууралуу маалымат жок. Расмий органдар эч кандай билдирүү жасай элек. Булак Медиа Центр Кеч. Төрөгасы катары бул ыкчам чараларды көргөнгө аракет кылабыз. Жана жерлеринде дагы ушул такталбаган территорияларда, такталбаган жерлерде коңшу мамлекеттерибиздин үстөмдүгүн биз болтурбайбыз. Себеби такталган гана чек-араларда, такталган гана жерлерде кармаганга аракет кылышыбыз керек. Ал эми эгерде такталбаган жерлерде кайсыл бир деңгээлде коңшу мамлекеттерибиздин жарандарыбы же ошолордун чек-арачыларыбы үстөмдүк кылам дей турган болсо, биз аларга карата адекваттуу чараларды колдонобуз. Айтсаңыз, буга чейин мыйзамсыз тажик тараптан курган курулуштар кайра калыбына келтирилеби? Ошондой эле Кыргызстан тараптагы көпүрө курулбай жатат да, ошол көпүрө. Ошол мына көпүрөлөр боюнча жана мына бул тажик мамлекетинин биздин чек-арага жакын жерде курулуп аткан социалдык объектилери боюнча биз жакын арада чечимдерди кабыл алабыз. Эгерде алар ошону баягы протоколдордун негизинде, мыйзамдардын негизинде токтотпой турган болсо, анда жана башында айткандай ошолорго жараша адекваттуу чараларды кабыл алабыз. Өкмөт башчысы айтат атпайбы, Төрткүлдүн башы боюнча бир топ эл кооптонууга барды, анын негизи тагдыры кантип чечилген? Кандай маалымат? Төрткүл суу сактагычы, тегереги, анын башы аягы толук бойдон Кыргызстандыкы, жана ал эч кандай башка мамлекетке жөнүндө сөз болушу мүмкүн да эмес. Акыркы 10 күн арасында баягы чек-ара маселеси аябай урчуп баратат да, ошол чек-ара маселесин чечүүнү тездетесиздерби? Мен жана башында айтып өтпөдүм, ушу мамлекеттик чек-араны чечүү маселесинин төрагасы катары ушул ишке биз ыкчам киришип атабыз. Мамлекетибиздин башчысы Садыр Кожоевич Жапаров дагы ушул маселе боюнча бизден талаптарды коюп атат. Акыркы суроо, Баткен облусуна өзгөчө макам берүү, ошондой эле облус өкүлүгө мындай полномочия берилеби ошол жайына чечкенге? Ушул боюнча ушул маселе боюнча азыр өкмөттө атайын токтом даярдалып атат. Так, ошонун негизинде мен ойлойм, ушу Баткен облусунун губернаторуна атайын бир полномочияларды берип, ошонун негизинде ыкчам чараларды кабыл алууга мүмкүнчүлүк бериш керек. Чек-ара элине кандай жеңилдиктер берилет? Чек-ара элине дагы ошол мына мен бир эле маселени айтып кетейин. Былтыркы жылы ушуга чейин биз жылына бир 15 километрден демаркациялык иштерди жүргүзө турган болсок, быйылкы жылы ошол демаркациялык иштерди 100 километрден кем кылбайбыз. Өздөрүнүн территориясына тигип атышат. Өздөрүнүн территориябыз деп эсептеген жерге тигип атышат. Бирок ал дагы алардын территория эмес бали белгисиз. Ал дагы талаш жер. Такталбаган жердин баары талаш жер. Так? Аны үчүн биз как бы Көкташтагы ошол маселелер боюнча дагы мен тапшырмаларды берем, чек-арачылар чара колдонот. Канча хучаттар алынат, демек? Сөз алынат. Айтсаңыз, баягы жетекчилерди коюу кадр маселеси боюнча туура эле маселе мындай чечим кабыл алып атасыздарбы же кээ бир жерлерде туура эмес кадрларды коюп атасыздар да, бул элдин келечеги үчүн мындай тоскоолдук жаратат? Кадр маселесин бүгүнкү күндө мамлекетибиздин башчысы Садыр Кожоевич мыйзамдардын чегиндик конституция негизинде чечип атат. Так. Ал эми биздин өзүбүздүн комитеттин тегерегинде бардык кадр маселелерди мен жеке өзүм чечем. Шайлоого чейинки берилген убадалардын канча пайызы аткарылат? 100% аткарылууга биз аракет кылабыз. Рахмат. Муфтий Токтомушев боюнча мен ойлоймун, анын камалгандыгын мыйзам чегинде дагы бир жолу карап чыгыш керек. Бирок мусулмандыктын негизинде, ар намыс, ариеттин негизинде бул бир аз туура эмес болуп калды деп эсептеймин.
эгерде ал киши мыйзамды бузган болсо, Кыргызстан мыйзамдарын бузган болсо, ошого жараша жооп берүүгө милдеттүү. А бирок биздин мусулман калк катары өзүбүздүн муфтийлерибизди, алымдарыбызды колдоп кубаттап, аларга жардам көрсөтүүгө милдеттүүбүз. Алардын укугу бар беле муфтиятты текшергенге? Матраевдин соту боюнча мен ошону алыс жакта жүргөндө уктум. Анын банк эсептерин, үй мүлктөрүн сот бошотуп жибериптир деген маалыматты уктум. Бүгүн кечинде барып ошол маалыматтарды барып топтоп документтерди бир сырай карап чыгам. Так. Мен ойлойм, Матраев боюнча мен эртеңден баштап чара көрөм деген. Муфтийди текшергенге укугу бар беле негизи муфтиятты текшергенге? Аны эми мен азыр бир айтышым кыйын, эми кайсыл тарапта мыйзам бузулгандыгын эле билбейм азырынча.